Кыргызстанда ар бир төрөлгөн балага сүйүнчү пул 50 000 сомдон болот деген убадаңыз айтылды эле. Бирок сиздер коалицияда да болдуңуздар, сиз мына төрагасыз 2 жылдан бери. Эмне үчүн бул ишке ашкан жок? Эмне үчүн балдарга берилчү сүйүнчү пул сиз айткан убададан 13 эсе аз болуп калды? Биз ишти баштадык, мыйзамды кабыл алдык. Сүйүнчү пулду берип баштадык. Азыр экономикабыз дагы күчтөп көтөрүп алсак, бул дагы көтөрүлөт. Бирок сиздер 50 000 деп убада бергенсиздер. 50 000 жетебиз. Популисттик идея менен жеткенде. Бул биздин койгон талап. Ушул талапка жетебиз. Качан? Биздин койгон максат. Качан? Мисалы сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиз да. Бюджеттен акча каражаты дагы көбөйтсө, кошуп көтөргөнгө мен толук ишенем. Жок, сиз аткарбагандан кийин алар аткарбайт да. Аткарылат бул. Биз баштадык. Бул мыйзамдын негизги багыттары ошо жаңы төрөлгөн балага 1 жашка чыкканга чейин 4166 сом мамлекет камсыз кылсын. Бул ошондо 1 жылдык жалпы сумма 50 000 сом болот экен. Бала 1 жашка чейин чымыр өскөндөн кийин калганкы жашоосунда да тыйын болот да. Биздин жанагындай эртерээк көз жумуп анан кийин бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин күчтүүлүгүн да биз башка мамлекеттер ошондо көрөт.